Кургак учук куралдуу күчтөрдүн зениттик ракеталык бригадасынын 7 аскеринен табылды. Оорugандардын 5-өө 19 жашта, 2-өө 18-де. Бул маалыматты Коргоо министрлиги тастыктады. Аталган факт боюнча мамлекеттик коргоо комитетинин аскердик медициналык дирекциясы эпидемиологиялык иликтөө жүргүздү. Аталган факт боюнча Кыргыз Республикасынын коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин аскердик медициналык башкармалыгы эпидемиологиялык иликтөө жүргүзүп, оорунун жугуу себептери аныкталды. Аскер бөлүгүндө керектүү эпидемиологиялык чаралар көрүлдү. Учурда илетке чалдыккан 7 адам Бишкектеги кургак учукка каршы ооруканада дарыланууда. Бейтаптардын 7-өсү кургак учуктун жабык түрү менен ооруса, бирөөнүкү жугушту. Биринчи ооруну жугузган аскер 21 январда медициналык мекемеге түшкөн. Кечээ ооругандардын 7-си жаткырылды. Буга чейин 4-өөнүн өпкөсүндө суюктук топтолуп, 3-өөнүн өпкөсү орточо жабыркаган. Учурда алардын абалы туруктуу. Ооруну жоокерлер кызмат өтөө убагында жугузган деген божомолун кургак учук ооруканасынын башкы дарыгери билдирди. Балдардын бир жерде баарынан жукканго деген себебибиз анткени балдар ар кайсы жактан келген балдар экен да. Бирөө Бишкекте жашаган бала экен, мисалы Таластан келген балдар бар экен, Нарындан 3-өө келиптир. Ушундай ар кайсы жактан келген балдар экен. Демек ар кайсы жерден эмес, источник учитывает то, что бир жерде бир частьтан, анан бир окууда жүргөн балдар, анан ошондуктан ойлоп атабыз ушу военный частьтын ичинен эле жукканбы депчи. Укук коргоочулардагы жоокерлер кургак учукту кызмат өтөө учурунда гана жуктурушу мүмкүн деп ишенет. Анткени аскерге барардан мурун бардык чакырылуучулар медициналык кароодон өтүп, алардын саламаттыгы текшерилет. Биринчиден карантинге алыныш керек, бардыгы кароодон өтүлүш керек. Анан кийин бул частьтын башчылары албетте изилдөө жүргүзүп, бүт жагдайларды карап чыккандан кийин албетте жоопкерчиликке тартылыш керек. Бул балдардын медициналык кароосун жана башка дары ошондой немелерди бүт баары төлөнүп чыгыш керек. Бир эле жоопкерчиликке тарткан эмес, бул балдардын келечегинде ден соолугун да караш керек. Ошол маселени да коюш керек биринчи очередте. Коргоо министрлиги окуя боюнча кенен маалымат берүүдөн баш тартып, расмий билдирүү менен гана чектелүүдө. Учурда илдетке кабылган аскерлер дарыланууда. Максат Леспеков, Адилет Марсбеков, 5 канал.